Эми мыйзам боюнча албетте биз чара көрөбүз. Бул эми айтып атканы жалпы эле бийлик акарат келтирип атканы шайланган президенттин атына, депутаттардын атына, ошол эле мезгилде өзү менен учурунда иштеген жанагындай коррупцияга малынган кызматкерлерин коргоп актанууна аракет кылып атат да. Анан албетте чара көрүш керек. Бул боюнча мен трибунадан генералдык прокурорго мындайча айтканда суроо салдым. Жанар Кубанычевич, мына сиз азыр айттыңыз, чет мамлекеттерде ошо мурунку катачылыктары үчүн экс-президенттер четинен камалып атат. Экс-президенттер камалгандан коркпош керек деп айттыңыз да. Муну менен эмне дейин дедиңиз эле? Бизде мындай тарыхтан сабак алуу болбой жатат да. Эгерде депутаттардын баары саясий репрессия, узурпация болгон, чоң коррупциялык иштер болгон деп айтып эле атышат. Бирок эч кандай чара көргөн жокмун. Жеке мен Алмазбек Атамбаевка жеке өч алайын, жага акарат келтирейин, бир сөз айтайын деген оюм жок. Анткени дайыма оппозиция болуш керек, ал сындап туруш керек бардык бийликти. Эгер андай болбосо болбойт. Оппозициянын болгону жакшы. Бирок ошол чет мамлекеттердей болуп, биз ар бир, мисалы ошол эле саясий камоолор жасаган Абдилсегизбаевтар, аларга буйрук берген Атамбаев, Жолдубаева бардыгы эч кимси мындай бир дагы жазасын алган жок. Эгер алар жазасын албаса, анда ушундай кылсак боло берет экен деп элдин бардыгы мыйзамсыз иштерге бара берет. Ошон үчүн мен жеке бир адамга же Атамбаевка бир жаман сөз айтайын деген оюм эмес. Болгону ушул тарыхтан бир сабак алып жыйынтык чыгарсак жакшы болот эле деген ойду айттым да азыр. Алмазбек Насырканович, мына экс-президенттин коррупциялык иштерге жол бергендиги, узурпациясы боюнча буга чейин деле көп жолу айтып дегенсиздер. Эми бүгүн дагы айтып деп эле каласыздарбы же парламент өзүнүн күчүн көрсөтүш керекпи? Кандай дейсиз? Кандай баа бериш керек? Текебаев убагында Атамбаев болуп турганда, Атамбаев бийликти мыкчып турганда, Атамбаевди бул жерде баарын титиретип турганда, Текебаев борбордук трибунадан узурпация кылды. Элита сынбасын, парламент сынбасын, конституция сынбасын, эл сынбасын, Атамбаевга укуктук бааны берели, мыйзамды сактап калалы дегенде, мына Иса Өмүркулов баш болуп колдобой койгон. Мен бүгүн ошону айттым. Ошондуктан биз бүгүн дагы кеч эмес Текебаев көтөргөн маселени биз бүгүн дагы күн тартибине коюп ошол маселени кароого депутаттарды чакырдым. Ага баардык мыйзамдар жол берет. Кандай чечим чыгарыш керек эми комиссия түзүп ошол Атамбаевдин убагындагы узурпацияга жол берген фактылар боюнча комиссия ишин жүргүзүп, анан прокуратурага бериш керек. Мына бүгүнкү күндө Аида Жеңишбековна дагы ички иштер министрлигинин Аида Жеңишбековна дагы СИЗО бирде эмес, ГКМда отуруш керек. Аида Жеңишбековнаны көп айтып жүрбөйбү, мына прокурор убагында анткен, миткен. Бирок ал көп адамдардай эле системанын Атамбаевдин курмандыгы болгон. Мисалы үчүн жалгыз эле Аида өз билгенин кылып, ага калгандары тиги Атамбаевдин приказын угуп калган жок да, бардыгы Атамбаевдин приказын угат. Азыр да ошондой. Бардыгы президенттин приказын угат. Мурунда ошондой болчу. Бардыгы президенттин указын уккан. Бирок туура мен актаган жок мындай баарын туура кылганда. Бирок гумандуу мамиле жасап, мыйзамда кандай болсо ошондой процедура менен кечиш керек. Мен болгону мыйзамдуулукту гана айтып атам. Талап кылып атам ошону.